Саламатсыздарбы? Аралаш ТВ каналына катталып, коомдо болуп жаткан кызыктуу маалыматтардан кабардар болуңуз. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Ассалому алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Сиздер билесиздерби? Кабанын үстүнөн эмнеге самолет же канаттуулар учуп өтпөйт? Же ойлоп көргөнсүзбү? Эмне үчүн өтпөйт? Биринчи себеп — Кабанын үстүндө магнит майданы аябай күчтүү. Эгер Кабанын үстүнөн самолет учуп өтсө, магниттин тартып алуу коркунучу бар. Андыктан ошол себеп үчүн Кабанын үстүнөн самолет учуп өтпөйт. Экинчи себеп — Мекке шаарында самолет жок. Аэропорт жок жерде самолет жок. Мисалы, ар жылы Мекке шаарына миллиондогон адамдарга зыярат кылганы келет. Али ошолордун бирөөсү дагы Кабанын үстүнөн самолет учуп өткөнүн көрө элек. Андан тышкары Сауд Арабия мамлекет башчысы Каба үстүнөн самолет учканга болбойт деп айткан. Балким ушул себеп болушу мүмкүн, жыл сайын Меккеге миллиондогон адамдар зыярат кылышканы келет. Аллах сактасын, балким самолет кулап түшсө бир нече адамдардын өлүшүнө себеп болот. Же дин душмандары Кабага самолет менен уруш ачышы мүмкүн. Аллах сактасын, ушул нерселерди ойлоп, Сауд Арабия мамлекет башчысы Кабанын үстүнөн ар кандай нерселерди учууга тыюу салган. Бул жакшылыкка иншалла. Үчүнчү себеп — миллиондогон адамдардын айтуусу боюнча ушул убакка чейин эч бир адамдар Кабанын үстүнөн канаттуулар учпаган айтышат. Бирок канаттуулар суу бар жерде болот, дарыя, океан, көл же ошолордун тегерегинде болот. Меккеде андай жер жок, бирок адамдардын жеген нандын ушактарын жегени топтолушат. Бирок алардын бирөөсү дагы Кабанын үстүнөн учуп өтпөйт. Ал эми видеонун аягында эскертип коелу, балким Кабанын эмне экенин билбей жүргөндөр бар. Каба бул Кааба, араб тилинен куб, азыркы Сауд Арабиянын диний борбору. Мекеш арындагы мусулмандар, сунниттер зыярат кылуучу ыйык мечиттин короосунда жайгашкан имарат. Анын узундугу 13 мм, туурасы 12 мм, бийиктиги 15. Пайдубалы мармардан, дубалы боз таштан тургузулган. Чыгыш тарабына Аллах асмандан жиберген деп эсептелинген кара таш кошо курулган. Кабанын үстүнө Курандын аяттары алтын жип менен жазылган кара жабуу жабылган. Мухаммед пайгамбар исламды жаңы дин катары жарыяланга чейин эле Кабага жарым аралда жашаган араб уруулары зыяратка келип турушкан. Мусулмандар намаз окуп жатканда Кабаны карап, кыблага карап турууга тийиш. Ажылыкка баргандар Кабаны 7 айланып, анын кара ташын өбүшү керек. Кыргыздын бай манаптары 19-20 кылымдын башында өзүнүн таасирин чыңдоо үчүн Кабага барып, ажы болуп келүүгө аракеттенишкен. Эгемендүүлүктүн шартында Меккеге зыярат кылып, андагы ислам маданиятына тиешелүү көптөгөн тарыхый эстеликтер менен таанышууга жакшы шарттар түзүлүп, ага баруучулардын саны улам арбып келет.